Assalamu alaikum. Hasanов каналының көрүүчүлөрү, катталуучулар кандайсыздар? Өзүңөр көрүп тургандай, могул мындай чоң теплоходдо турабыз. Алдында ушундай теплоходдо кыргыз элин буюрса чогулуп атабыз. Чогулуп бир майрамдап келели деп. Анткени бүгүн легендарлуу кеңеш тобу ушундай теплоходдун ичинде концерт коюп келиптир туугандар. Ошого концерттин бир сыра силерге көрсөтүп кетейин туугандар. Анда эмесе концертте чогулолу туугандар. Туугандар, бисмилла деп туруп киреличи. Бисмилла деп киргенде эле могул жерде кыргыз кыздарыбыз менен ушундай борсоктор менен тосуп алат туугандар. Жылуу жумшак. Борсоктон бир жеп төрт анан төргө көтөрөсүң туугандар. Анда эмесе бир көрөлү. Азыр буякта бүт жагынан элдер келип отурушуп атат, конушуп атат. Бүт тартып көрсөң, тартып көрсөт. Элдер толду буюрса. Болушунчачы бүгүн 2 сеанс болду. Кече күнү 2 сеанс, бүгүн 2 сеанс. 2 сеанс атең туугандар, кишилер толду уже, карагылачы. Столдордун баары толуу. Тартып көрсөтөбүз. Эл көп өзүнчө эле. Месте таппай кыйналышып атат кишилер. Катар бүт маяктар тапчык. Мына туугандар, бул жакта отуруп маза кылып отурасыңар, кадырдап, бийлеп, нары жакка чыгып, нары жакта дагы чыга турган жери бар. Андан сырткана маяка экинчи этажга чыксаңар да болот туугандар. Экинчи этажында бир сыра көрсөтүп коюн. Бул жагын карап аласыз туугандар. Өзүнчө эле туруп алып, эми рахат да. Жүр. Экинчи этажга чыгабыз. Экинчи этажды өзүнчө эле коебуз. Ал дагы летний терраса туугандар. Мына туугандар. Экинчи этажы бул. Экинчи этажында столдор бар, чыгып кенен отурсаңыздар болот. Ошондой эле бул жака дагы летнингде, жайында туулган күн, любой нерсени тойго чейин өткөрсөңүздөр болот ушул теплоходдо. Мына карагыла, маякта бүт полный столдор бар. Ушул жака дагы кичинекей столдорду жасап отура бересиздер туугандар. Ошол жаратылыштын койнунда бир эс алып келели. Атамбаевдин убагында жумуштан кеткендер ыйлачу эле, азыркы заманда жумуштан кеткендер бийлеп калыптыр.
Birini жұмыстан айдап екен үйіне келіп, мені жұмыстан айдашты деп билеп атса, аялы жұмыстан айдаса да билейсің бе? Жұмыстан айдаса да жырғайсың бе десе, қалғандарын қамашты. Азыр ийлеген уақ. Нарың бар, нарың! Молодцы, нарыңдықтар делеп, ақырындық менен келіп атсыңар, молодец. Мұны varmış bir öyle var eкен, жанында оштықтарды қоша қиқыртып отыр. Қоншағаларымыз, қайыр болмайлық, барымыз бір, бүтіндей қырғыз елім. Қырғыз елім бармыз ба? Рахмат, анан Жалалабадтың құлыны болом, Оштың құлыны болом десе жарашат, маға жарашпайды екен, мен Қошқордан болом да. Қошқордан болом. Өткенде кечеки концертте Қошқордың құлыны болам десем, бір чоң эле апа, апе отам, Қошқордан да құлын чыгабы деді. Рахмат. Өзбекстан бармы? Бол деді, бол. Кетш. Қоншағын олат келме. Маэстро, музыка. Урматтуу мекендештерим, жердештерим, сиздерге жакшы таксопаркты сунуштап кетейин. Бул таксопарк келечек таксопарка. Мен ушул таксопаркта өзүм иштейм. Ошондой эле трудовой договор аламын ушул таксопарктан. Бул таксопарктын комиссиясы күнүнө 300 рубльден алат. Билесиңер, башка парктарда 350, 400, 450, даже 500 рубльга чейин алат. Бул таксопарк күнүнө 300 рубльдан жана ошондой эле проценти 2% болгондар. Күнүнө 300 рубль жана ошондой эле 2% алат, болду. Трудовой договор берет. Трудовой договор силердин коопсуздугуңардан чыгат тугандар. Жана ошондой эле самозанятый менен кошот. Самозанятый менен улансаңыздар 1% менен улансаңыздар. 1% менен уланып, же без договор деле кошулсаңар болот. Без договор иштейм десеңиздер 4% менен. Жана ошондой эле электронный путеводитель бекер тугандар. Без самозанятый жанагы минус 15 жок дагы кошулуп иштесеңиздер болот тугандар. Как мурункудай элечи. Анын проценти 3%. Ошол тугандар ушул келечек таксопаркына кошулгула, чогуу иштешели. Путеводитель бекер, техподдержка 24 саат 7 күн өзүбүздүн кыргыз байгелердики любой время чаласыңар. Кандай юкам деп туруп сразу кошула бересиңер тугандар. Ошол тугандар таксопаркка кошулгула, келечегибизди ушул келечек таксопарк менен бирге куралычы. Барыңыздарга ассалам алейкум. Келечек таксопарктан күтөбүз анда.
ай өтіп, жылдан жыл өтіп, татлақай болған ушундай сыйкырдуу кайыкта кетип баратканыбызга, эки дүйнөнүн падышасы бардык аламдардын ээси Алла Таалага чексиз мактоолорду, шүгүрлөрдү, алкыштарды айтуу менен бирге бүгүнкү биздин концертибизди ачык деп жарыялап койгуса деп коебуздар. Бүгүн саат 12-ге чейин кечте сон өткөрөлү, Сиздер каалаган ырдаңыздар болот, каалабаган ырбарыңыздар да ырдайбыз, зордук да ырдайбыз да. Бүгүн бизге баары бир. Андыктан сиздерге дагы баары бир, Баары бир, немене кетесиңер, баары бир, келгенче сүзүп кетесиңер. Туурабы? Келиңиздер анда эмесе бүгүнкү кечти жакшыраак өткөзөлү сиздер үчүн. Кийинки ырдабыз эмне себеп. Бийлеп турабыз, келиңиздер.
Babadan sen. Sen. Sen beni geçirip dolu geçiriyordum özüm cemeledim men 5 saattын ичинде Москванын эң кооз жерлерин көрүп, ойноп, бийлеп жана тамактанып кетсеңиздер болот. Кантип десеңиздер, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. 5 сааттын ичинде теплоходдо чыныгы эс алуу болот. Суу үстүндө месерге тийип жаратылышка суктанып, кооз жерлерди көрөсүз. Теплоходдун биринчи этажында болсо кадимки эле ресторан. Тамак аш, салат, суусундуктар баары бар. Андан тышкары концерт, оюн зоок, ыр, би коштолуп өтө шаңдуу. Туулган күн кааса, жакшылык кечиңиздерди ушундай атмосферада өткөзсөңүздөр болот. Же жөн эле эс алууну каалап жүрсөңүздөр келсеңиздер болот. Видеону жогото албаш үчүн сактап алыңыз жана бул кеченин уюштуруучусунун аккаунтун белгилеп кетемин. Катталып алыңыздар жана бул жерге ким менен келгиңиз келсе, ошол адамга видеону жөнөтүп коюңуз. Бул жерге кантип келем десеңиздер, ДКга жазасыздар. ДК сиздерге толук маалыматты берет. Bunları bilsek gel çoğundayız.
Bravo. Ayarım деген өзі тапты. Кеттік. мына туғандар шефтің өзіне келіп қалдық. Шеф, қандайсыз? Жақсы? Александр, қандайсың ана? Соның Жұмыстар маңайдағы қандай? соның адамдардың маңайдағы соның Соның ба? шүгір Ешқандай. шүгір обещать эткендей урматтуу көрүүчүлөр урматтуу подписчиктер Ооба. ошол Асановдун подписчиктери өзгөчө анткени биз видео киргизгенде эсиңде болсо айтканбыз 10 000 просмотрга жете турган болсо сиздердин колдооңуздар менен поддержкаңыздар менен Асановду дагы чакырам дедим эле сиздердин колдооңуздар менен 16 000 просмотр болуп 16 20 000 болды. уже 20 000 20 000 болды. красавчик сиздердин поддержкаңыздар 2 раза болсо 3 раза больше болуп тур баарыңыздарга терең ыраазычылык за поддержку. Бекболду байкебиз 10 000 подписчик ой 10 000 просмотр сураган, 10 000 просмотр болсо кайра келесиң, семьяң менен келип эс алып кетесиң деген. 10 000 эмес, азыр 20 000 просмотр болуп отурабыз. Анан жумуш кандай? Шүгүр. Бүгүн Конечно концерти көпчүлүк адамдар билесиңби эмне? Кече баягы Инстаграмга деле койдум элечи. Дүйнөнү суу басса өрдөккө негам депчи. Кече биз Конечно менен сон эс алып жүрүп өтүрбүз. Жамгыр куюп, Москваны суу басты деп. Жаман аты жамгыр жаады. Аны биз үйгө барып Инстаграм карап отуруп байкап атпайбызбы? Кече ушундай күн болду. Силерде суунун үстүндө билген жок. Биз вообще билген жокпуз да. Жамгыр жаап атканын билдик, бирок анчалык деңгээлде экенин билбедикчи. Ошол кече каты жамгыр жаады. Эми бүгүн кеңешчилоо келди. Ооба. Күнүнө 2 күндө 2ден сеанс болду. 4 рейс. Где-то бир 300-400 адамдан келишти. Кече күндүзү 200 болуп калды. Азыраак болуп калды. Кечинде 450 болду. Мына туугандар 2 сеанста бүгүн да эртең менен болгон, кечинде да киши толуу. Бүгүн Кеңеш толуу дегенде прям киши келип калыптыр, агыл эле. Буйруса болсоң. Жакшы уюштуруу анткени эмне келип уюштуруу максаты уюштуруу сиздин, конечно, сиздин аркаңызда. Ушул байкебиздин аркасында ушундай ишенип ушул байкебизге келип аткан кыргыз элиме да рахмат. Ушундай келип атат, ар бир сеанс, ар бир токтобостон келишип атат элдерчи. Ар бир болгон сайынчы обещание сиз мынчасына атасыз, ошол саатта, ошол моментте келип атат. Болуп атат концертте тууганда. Ошон үчүн Бекболду байкеге кайрылыңыздар. Эч өкүнбөйсүздөр. Эми кийинки концерт качан? Барыңыздарды күтөбүз. Бул нерсе мен деле колуман эмесчи. Мен бир себепчи болушум мүмкүн. Колдон келишинче аракет кылышым мүмкүн, бирок сөзсүз түрдө могу силерге ошол поддержка кылгандар биздин эл ушундай нерсени уюштуруп атты деп келген. Андан кийин ошол 8 жылдан бери 9 жылдан бери иштеткен үчүн мен өзүм деле адамдардын сөзү деле мактаныч эмес, аракет кылышыбыз керек болуп атат. Жакшы нерсегечи, улучшениягачы. Мисалы, былтыр эле сезондо айта турган болсо, 43 рейс чыктык да. 43 рейс. Эң азында 100 адам жүрсө, болбосо 300-350 адам жүрдү да. Примерно 15-20 000 адам келди да. Москвада мен ойлойм бир 300-400 адам болсо керек, 300-400 000 адам болсо керек да. Биздин ишибиз азыр ошолорго да жеткизиш мүмкүн болушунча. Алар дагы белсин, ушундай сон эс алса болот экен аракет кылсын деп. Ошол сезондо айта турган болсо, всегда посудабыз фарфорный болчу. Биз ойлойт эме одноразовый болчу да. Биз ойлойт элек, одноразовый жыйганга оңой депчи, биз өзүбүз ойлойт элекчи. Анан быйыл ошол нерсе кыйын болсо деле,
биз ошол нерсени фарфорго айлантык да. Биринчиден адамдарга прилично, значительно приятно. Өзүң эле келгенде, киргениңде уже атмосфера башкача. Конечно. Адамдардын да баягы туулган күн өткөзөм дегендер, анан кийин бул Москвада көп жылдан бери иштеп калышып, андай туулган күн берем дегендер да, юбилей, жээнтек, жакшылыктарды өткөзөм дегендерге бир андай стол конук чыгарганга да уялышпайт да, мындайча айткандачы. Как ресторан сыяктуу, сонун көрүп, тамак ашын жеп, сонун болгон посудаларды колдонуп, напримерчи. Ошондуктан аракеттебиз именно улучшенияга. Азыр именно биринчи видеодон кийин байкадым, сенин подписчиктериң, сенин ушул колдоочуларың жакшы экен. Ошолордон мен бир суранат элем. Эгер ушул биздин теплоходко чыккан болсо быйылкы сезондо комментарийден эмнеси минус, эмнеси плюс оюну жазып кетсе, Отзыв калтырып кетсе. Бул жерде биз аны ошол минусту иштеш үчүн. Ооба. Баягындай бир сөз бар экен да, эгер силер дейт, менин минусумду айтсаңар бирөөгө дейт, силер күнөө аласыңар дейт. Эгер силер мага минусумду келип айтсаңар, оңдой турган менмин дейт да. Эгер ошол минусту айтып, мага айтып, эгер мен ошол нерсени оңдосом, сен күнөө эмес, сооп аласың дейт да. Ушундай сөз бар экенчи. Ошондуктан комментарийге минустарды ачык эле жазып, мындай болуп калды, мага бир идеясын айтып, же болбосо минусун айтып, же плюсун айтып бир эме кылса, биз ошонун үстүнөн дагы иштегенге даярбызчы. Потому что заман ушундай болуп атат да, биз өнүгүшүбүз керек. Ошол нерсени туура кабыл алышыбыз керекчи. Ошондуктан мен сенин подписчиктериңден суранат элем. Өзүнүн келгендер болсо, көргөндөр болсо, көрүп келгендер көп экен. Мен алдымда учурашып чыгып айтып жатат. Мен сенин видеоңду көрүп келдим депчи. Деп айтып жатат. Ошондой эле бүгүнкү кечиккен жөнүндө дагы айтып коюң эле. Кечип калдык бүгүн. Урматтуу коноктор, урматтуу подписчиктер да, мындай нерсе да. Каждый раз биз причаланы заказ кылабызчы. Причаланы алдан заказ кылабыз. Это тоже мындай айтканда бир коюшу 1 саатка 40 миңге причаланы биз арендаға алабыз. Егер биз мисалы айттык, сүйлөштүк, мына арендага причала бир бер дедик, бизге 2 саат калганда айтат. Причала бош экен, бара бер депчи. Эгер причала бош болбосо айтат, жок, биринчи причал бош эмес экен, 16-чы причалга бар депчи. Ошондой учурда, мисалы бүгүн дагы ошондой болду, еще биз 1 саат кечикке жылдырдык. Эмнеге дегенде биринчи рейстин жыйып, экинчи рейске даярданганга бизге убакыт керек болду. Ошондуктан группалардан билет алгандарга бардыгы чалып, суранып, кааласаңыз 5ке келе бериңиз. Бирок биз 6да теплоход коюп беребиз. Чтобы сиздер эртерээк келип чогулуп туруңуздар, кеч калып кетпешиңиздер үчүн депчи. Ошол нерсени кылып кеттик, айтып кеттик. И плюс дагы эле айтабыз, ким билет алган болсо, ошол күнү бир чалып, мен бардым же болсо келдим, ушул жерде турам деп подтверждать этип койгон, бул зыяны жок да. Ооба. Ошондуктан эгер биздин косягыбыз деле эмес, анткени мен колдон келишинче ушул нерсе кайталанбаш үчүн саат 5те мен ошол жерге 2 адам койдум. Бир эжем менен бир акамды койдум. Келет 16га барыңыздар деп айтып тургула депчи. Саат 6га чейин туруш керек, потому что 5ке чакырганбыз да, 1 саат ошол жерде турушту. 6дан 10 өткөндө чалды, бека 1 саат турдук, бара берели деп. Келе бергиле, адамдар бардыгы ушул жерге келди. Анан аларды алдымчы. Анан биздин адамдар кеч келип калгандарга айта турган болсок, сиздер акчаңыздарды которгонуңуздарда биз местаны даярдайбыз, бирок кеч калып калса акчасын кайтарбайбыз. Мисалы сен самолетко билет алдым. Өткөндө дагы бир эки комментарийден көрүп калдым, самолетко учсак бизге какой-то процентин кайтарат. 30% кайтып берет, мен да окудум. 30%ин берет го, туда-сюда деп атпайбы? Биринчиден бул самолет эмес. Экинчиден самолеттогудай 20 миң эмес. Эгер менден бирөө 20 миңге билет алып, келбей калса мен 10 миңге кайтарганга даярмын да. Мисалычы. Анан булар болгону 3 миң берсе, напримерчи. Анан биз ага тамак аш берип алсак, теплоходду төлөп алсак, ырчыларды алып келип алсак, анан алардан менимче бул туура эмес го дейм да. Анан дагы анын эле комментарийге жазып кетсин олордун. Туура эмес, анын эле окуп көрөбүз. Аны да жазып болот оған. Туура. Ошол бул эми максаты ошол жумушту, элдин ыраазычылыгын алдыга жылдырыш максатында ошол кемчилигиң болсо жазып коела деп атат. Ошол кемчиликтери болсо, жана ошондой эле жакшы жактарын билсеңиз да, жакшы жактарына жазып коела. Только кемчилигине жаза бербей. Ошол. Просто жакында эле ушундай эме кылып, бирөө чалат, мен таксини деп кеч калып калдым, сен же мага билет предоставить эт, же болбосо мага акчамды кайтар деп да. Такси пробкага попал болуп калса, там я кандай менин себебим бар да, туурабы? Ой, арганда адамдар бар. Адамдардан суранат элек. Эгер 5ке деген болсок, 4кө келип бир аз эртерээк. Өзүң байкадың окшойт, причаланы сонун, кол жер, сүрөткө түшкөнгө, видеого түшкөнгө, же болбосо чекесинде бир сууду карап турсаң деле бир жеңилдейсиң да. Өзүң рахаттан. Ошо бир саат эрте келгенди сунуштайт элем. Башка нерсе айта албаймынчы, менин оюмчу. Ошол.
кийинки концерт кимдики эми? 28 июнга бар. 28 Мен Оштон Ноғаттан болам. Мен ошол Ноғат району боюнча десем деле болот. Кудрет деген биздин бир байкебиз бар. Ямахада прям музыка, микрофон бардык мындайча айтканда өнөрү бар. Ошо Ямахачы байке мен жердештерди дагы бир поддержка кылып бизди дагы чакыр дегенден чакырдым да ошо байканы. То есть Ямаха сүйүүчүлөрү, тойларын сүйүүчүлөрүнү да чисто бийлейин дегендерди чакырабыз. Чисто орустарда көбүрөөк болуп турган э? Чисто мүмкүн болушунча орустар может быть да. Вот. Ошол нерсе андан кийин 4-июлга Калыс Жакупов бар. Калыс Жакупов? Калыс Жакупов 4-июлга. Бирок болгону бир күндүн дагы бир эле рейси. Анткени күндүзү менен орус клиенттерим бар 350 адамгачы. Алар менен өткүзүп, андан кийин кечке келип коёмчу. Ошондуктан. Андан кийингиси 18-июлга Ильяс Андашев. Ильяс Андашевдин өзү эле келбестен 5 тапан кудулдар тобунун дагы 1-2 мүчөсүн чакырдым. Ильяс Андашевдики ошондой алда бир эле рейс болобу? Жок, алынкы бир күн күндүзгү кечки сеанс менен болот. Бир күн 2 рейс, 18-июл менен. Ошол туугандар көрүп алыңдар, угуңуздар. Ошол Ильяс Андашев келет экен 19-июлда, Анан Инстаграмга дагы Теплоход БК деп таптык го. Теплоход БК деп подписка болуп койсоңуздар. Теплоход Москва БК экен. Теплоход Москва БК. Подписка болуп койсоңуздар, ушул концерттерди мүмкүн болушунча киргизип турабыз. Албетте сиздердин сүйгөн Асановду чакырып, видео тартып турабыз Асанов каналынан. Менимче көрүп билип турса болот. Ооба. Ошондой туугандар концертке келип, ушундай теплоходдо жыргап келип эс алып кетесиңер туугандар. Айтып сөзүң барбы? Ооба, эми баягы сен экөөбүз өткөнү видео тартканыбыздан кийин баягы адамдар чалып атат да. Общактын тою кандай болот? Отдельный той кандай болот депчи. Мисалы Общактын тою дегенде мындай да. Мисалы бүгүн мисалы 450 адам болсо, алардын ичинен 50 анын адамы болушу мүмкүнчү. Алардын местасын өзүнчө кылып беребиз. Алар, например, биз сөз сүйлөйт элек, же болбосо мисалы бир туулган күндү же тойду же жентекти поздравить этет элек деген болсо, аларды сүйлөшөбүз дагы 50 адамдан баштап уже аларга убакыт ажыратканга даярбызчы. Мисалы элесте сен Теплоходко келдиң, концерт угуп атасың, тамак ашып атасың, айланып атасың, и арасынан бирөөнүн жакшылыгына бирөө 20-30 мүнөткө көп болуп атасың да. То есть ал деле возможно, потому что антип деле өткүзүп жүрөбүзчү. Анткени бул башка адамдардын мындай айтканда чөнтөгүнө зыян келтирбеш. Мисалы сен ушундай Теплоходдо той өткүзгүң келип атат, зыян каалооң бар. Бирок бул чоң теплоход, чоң расход мындайча айткандачы. Сен чоң расходду төлөгөнгө ham даярсың, бирок сенде 350 Москвада тууганың же болбосо таанышың жок. Ошондой моменттер үчүн мындайча айтканда Общак деп коебузчу. Башка адамдарга кошуп өткүзүү. Любой жол менен өткөрүп бересиз. Да. Ошондой экен. Любой жол менен өткөрүп берет. Анан, например, могул 2-этаждын дагы бир чеке жагында мисалы бир 30-40 адам болот десе, аларга дагы мисалы 2-этажга дагы место жасаганга организация этсек болот. Эми бул погодадан дагы зависит. Мисалы кечегиндей погодада 2-этажды жасай албайбыз. Конечно. Действительно жаган болгондочу. То есть чалса, кенен сүйлөшүп, түшүндүрүп, мүмкүн болсо эгер 150 адам боло турган болсо, 150 примерночу. Анда центрге чыккан теплоходдорду дагы чечсек болот. То есть эгер желаниесі бар, мен прям если закрытый хочу, бирок поменьше людей десек, теплоходду таба алабыз. То есть сүйлөшсөк болот, өткүзсөк болот. За деньги, да? За деньги любой, а? Да, за деньги все капризы. За ваши деньги все капризы. Ошол? Ошол туугандар анда. Ошол Бекболду байкөбүздүн номерлерине кайрылып бересиңер. Любой той майрекеңиздер баарын өткөрүп берет туугандар. Баарыңыздарга салам алейкум. Кызмат табыс буюрса. Ошондой эле жакындары ушул туулган күн ээлерин куттуктайм десе, как раз возможность можно поздравлять. Пыльничку там есть, можно вот так подарка дарить. У кого нету подарок, пожалуйста, ничего не надо. Дорогие друзья, здесь Шакек поздравляет, то есть кольцо подарит. Кочалар болсын. Ушул Өзбекстандан Ташкенттен, Ташкент Тима, молодцы. Поздравляем. Друг поздравляем. Сіздерге дагы чоң рахмат. Азыр урматтуу коноктор түшүндүңүздөр болду керек. Ушул туулган күн ээлеринин эң жакшы бийлегени байкем атынан берек болсун байке. Жаман көрбөңүз, бирок 5000 деле жакшы приз. Давайте биринчи орунга 3000, экинчи орунга 2000 деле 2 жеңүүчү кылып койсок кандай дейсиз? Сонунку башкалар урматтуу башка коноктор кааласаңыздар билесеңиздер, бирок подарканы
жалаң туылған күн иелері алады. Бірімізді қой береміз. Маэстро! Рахмат. Туылған күн иелеріне қол соғулар болсын. Туылған күн еместер, кетіңіздер, пожалуйста. У кого день рождения не был, пожалуйста, отойдите один шаг, пожалуйста, назад. Чтобы мы знали. Раз, два, три, четыре, 5 человек, 6 человек, да? Все, понял. Братан, давайте. Приз сіздің атыңыздан кімге 2000 береміз? Туған күнің құтты болсын досым. Сен ұттың досым. Сен ұтылсаң да ұттың досым. Саған 2000 досым. Анан дағы шыл жерде просто еркектер біз любой время аламыз, қыздар ұлыққа, қыздар қалай берейлік. Бұл қыздың аты кім? Мика, тебе 1000 рублей. Айзрек, тебе 1000 рублей. Черный. А? Жиргал. Эми, мындай қылайлы. Бұл менсен просто мындай қылайлы. Жоқ, мындай қылайлычы. Ушунча кызмат кылып атат, ушунча 2 саат болобу, 5 саат болобу сүйлөп, өзүнүн кандайча мындай энергиясын кетирип аткан балага ушул жигитке 1000 сом арнап койлум. Бул эң жакшы внимание просто. Мен өзүм просто внимание просто. Туган күнүлөрү бардыңарды каалайм. Ден соолук, ар дайым ушундай ойноп күлүп жүрө бересиздер. Ар дайым жүзүңүздөн жылуу кетпесин. Чоң рахмат. Анарбекке берген қол соғулар болсын. А так не ожидал, братан, спасибо. Чаевые принимаю, это спасибо, Алтыншка. Золотая луна, спасибо. Қолынан келсе қайдан алгендейчи. Биздин бийчилерибиз бий кой берет, бий бийле берет. Ушулар койгон бийди эң мыкты деңгээлде аткарган болсоңуздар, биринчи орунда аласыздар. Да, сейчас объясню, сначала кыргызча закончим, алло. Вот, получается, первое место. Алло, всем внимание. Первое место получает 1500. Нормально, да? Хотя бы за такси легнешь. Второе место получает 1000 рублей. Третье место получает 500 рублей. Если среди вас хочет спонсором быть
Biz 4 ruble жалга demegender bolsa, bana prezident qo'shimcha olsanızlar bo'ladi. Buduruк aytib qo'yganchi. Если Buduruк хочет быть спонсором, пожалуйста, этот сбор открыт. Hurmatli qonaq, Ananım Kedin, красавчик. Получается, третье место 1000 рублей получает. Сколько 1000 рублей принеси? Я люблю 1000. Красавчик, еще 1000 рублей. Я богатый, дегадычи. Есть еще кто желающий? Спонсор, закрывайся. Сбор закрывайся, раз. Сбор закрывайся, два. Бүгін Теплоходто кеңеш тобунун концерти. Азыр коноктордон сурайбыз, концерт кандай болуп жатат? Ассаламу алейкум. Бүгүнкү концерт кандай болуп жатат? Өтө сонун болду, чынын айтканда. Москвада көптөн бери мындай эс алып, кыргыздардын концерт аз болот го. Келип өтө сонун болот. Пароходто мындай необычный экен. Ошого баарыңыздар сунуштайм келип кетиңиздер. Мен биринчи жолу теплоходко түшүп атам. Менин баалоом боюнча аябай жогорку деңгээлде өтүп жатат да. Столдор деген сөз жок. Достар менен сонун отурабыз. Очень красиво, очень креативно. Я вообще поддерживаю то, что Кыргыз вот так вот развивается в Москве, делают такие концерты. Я очень благодарна вам. Спасибо большое. То, что Кыргызстанды и в Москве можем увидеть. Спасибо большое. Өтө жогорку деңгээлде. Аябай сонун отурдук. Мен үчүн мага жакты. Бүгүнкү күн сонун. Ыр бийлер сонун. Стресс болгон нерсе чыгат экен ушундай. Аба мындай. Жеңилдеп калдыңыз. Жеңилдеп, конечно. Урматтуу коноктор, урматтуу биздин подписчиктер, мынакей колдон келишинче биздин коноктордон отзыв алганга аракет кылдык. Сиз дагы өзүңүздүн оюңузду келген болсоңуз ушул Теплоходко отзывыңызды комментарийден күтүп калабыз. Баарыңыздарды күтөбүз. Кийинки концерттерден жолукканча. Жария. Урматтуу Москвада жашап, эмгектенип келе жаткан мекендештер. Кулагыңызга күмүш сырган, атагы аска жоожарган, мукам үндү, колдору тынбай ямахада, аккордеондо, тойлордун баарын кызыткан Кудрет Маматкулов Ордолуу Москвада. Жеке концертин Теплоходто Бекболду Буркановдун уюштуруусу астында өткөрмөкчү. Болгону бир күн, 28 июнь, жайдын керемет кечесинде биз менен бирге болуңуз. Теплоходтогу концерт саат 17:00 чогулуп, 18:00 жылып кетет. Түнкү 12-ге чейин болот. Кирүү баасы болгону 3000 рубль. Концерт, тамагаш, дискотека, 5 сааттык саякат баары ичинде. Толук маалымат алуу үчүн экрандагы номерлер сиз үчүн кызматта. 5 сааттын ичинде Москванын эң кооз жерлерин көрүп, ойноп, бийлеп жана тамактанып кетсеңиздер болот. Кантип десеңиздер, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. 5 сааттын ичинде Теплоходто чыныгы эс алуу болот. Суу үстүндө месерге тийип жаратылышка суктанып, кооз жерлерди көрөсүз.
Теплоходдун биринчи этажында болсо кадимки эле ресторан. Тамак аш, салат, суусундуктар баары бар. Андан тышкары концерт, оюн зоок, ыр, би коштолуп өтө шаңдуу. Туулган күн кааса, жакшылык кечиңиздерди ушундай атмосферада өткөзсөңүздөр болот. Же жөн эле эс алууну каалап жүрсөңүздөр келсеңиздер болот. Видеону жогото албаш үчүн сактап алыңыз жана бул кеченин уюштуруучусунун аккаунтун белгилеп кетемин. Катталып алыңыздар жана бул жерге ким менен келгиңиз келсе, ошол адамга видеону жөнөтүп коюңуз. Бул жерге кантип келем десеңиздер, БКга жазасыздар. БК сиздерге толук маалымат берет. Москвадагы идеальный выходной кандай болот көргүңүздөр келеби? Жүрүңүздөр көргөзөм. Биз бүгүн теплоходко келгенбиз, команда менен азыр экинчи этажда болсо мына ушундай чоң площадка бар. Караңыздарчы. Жаратылыш. Мең сергит.